Сегизинчи марттан тарта күчүнө кирген мыйзам долбоорунан кийин дээрлик жол эрежелерин бузгандардын саны кыскарып, мас абалында унаа айдагандардын саны 30% чейин төмөндөдү. А бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ryan Building курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын улантабыз достор. Бизде болсо бүгүн конокто белгилүү өрчү, мыкты актер Кубанычбек Баркалбасов. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Найс байкем, жакшы баштайбыз. Жакшы. Берүүбүзгө кош келипсиз. Кош келдик. Негизи эле биз өзүбүздүн берүүбүздү бизге келген конокторго башында эле ыраазычылыгыбызды айтабыз. Сизге дагы өзгөчө чоң рахмат. Убакыт жок убакытта убактыңызды бөлүп бизге таң эрте туруп келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Анан биз билебиз, Кубанычбек Баркалбасов мыкты ырчы, мыкты актер. Азыркы Маданият министрлиги фонограмма деген бир нерселерге мындай тыюу салып атат. Сизге болсо фонограмма деген нерсени сиз көргөн дагы эмессиз. Себеп дегенде кароо сынактарга катышып, конкурстарга катышып, мыкты орундарды жеңип, бир убакытта ырчыларды артка таштап, өзүңүздүн жан дүйнүңүз менен, мукам үнүңүз менен элди таң калтырып, бийик ырдап жүргөн Мактабаңыз жан. Кубанычбек Баркалбасов эмне болуп шоуга кирип кетти? Эмне болуп той бизнеске кирип кетти? Ошого өзүм түшүнбөй калдым, эмне болуп кирип кеткенин. Акчасы жакшы экен. Акчасы жакшы экен. Бирок кандай болгон күндө дагы бул той кызматы болбосун, ырчылык кызмат болбосун, актерлук кызмат болбосун, бул элге бериле турчу талант, кызмат деп айталы. Иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы, жакшы, Кудай буйрса. Баары ойдогудай болуп атат. Чыгармачылыгыбыздагы жаңы ырлар, клиптер чыгарып атабыз буйрса. Жакшы. Жакында эле мына Бир тууган деген ырыңызга күбө болдук. Абдан мыкты кетип атат. Бир туугандарга өзгөчө арнап, арноо концерттерде бир туугандарды куттуктаганда Бир тууган деген Кубанычбек Баркалбасовдун ырын коюп коюңуздарчы деген дагы сунуштар кетип атат. Бул негизи бүгүнкү тематикага арналган ырлардын бири. Ооба. Биз билебиз достор, Кубанычбек Баркалбасов мыкты ырчы, мына тойдо дагы 300 киши, 400 киши жөн эле башкарат. 700 кишиге чейин. 700 кишиге чейин, азамат. 700 кишиге чейин той башкарган Кубанычбек Баркалбасов өзүнүн бир машинасын кандай башкарат? Көрөбүз. Кубаныч мырза, өзүңүз көрүп тургандай эле бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Жылдыз өзүнүн унаасы менен жол кайгул инспекторуна өзү сынак тапшырат. Азыр болсо сизден сынак алганга, биз болсо бул жактагы милициянын кайгул кызматынын башкы башкармалыгынын кенже инспектору, милициянын старшинасы Доронбек уулу Аманбек мырзаны чакыралы. Аман мырза, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Аман мырза, сизге дагы ыраазычылык айталы. Убактыңызды бөлүп келип, мына биздин Кубанычбек мырзадан атайын сынак алайын деп турасыз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Сизге дагы бир жакшы суроо бергим келип турат. Бул кесипке кандай келип калдыңыз? Балким бала кезде кыял, балким бизде көбүнчө атанын жолун улайбыз. Үйдө дагы жол кайгыл кызматында кызмат өтөгөндөр барбы? Үй бүлөбүздө эч ким иштебейт бул тармакта. Анан мен өзүм ошол служба кылып келгенден кийин ошол погон тагынганга аябай кызыгып, ошол кызыгуу армиядан башталган да. Жакшы. Бизде Кыргызда кыргыздын уулдары эр жетип чоңойсом, аскер кийимин кийип мекен коргосом дейт экен. Ал эми кыздар болсо ак көйнөк кийип алып, өзүнүн үлпөт тоюнда гүл ыргытсам дейт экен. Ошондо бизде бүгүн мына милиция кызматкери дагы бар, ак көйнөк кийип той үлпөтүн өткөргөн бизде мыкты шоумен дагы бар. Бүгүн бизде жакшы мыкты реалити шоу Жылдыздар жолдо шоу программасы. Кубаныч мырза, сизден бүгүн сынак ала турчу Аманбек мырза. Аманбек мырза, анда кезекти сизге узатайын. Өзүңүздүн ишиңизди баштай бериңиз. Ассаламу алейкум дагы жолу. Кубаныч мырза, мен милициянын старшинасы Доронбек уулу. Азыр биринчиден сиздин айдоочу көлүк, унаа каражаттын көбүлүгүн текшерип коелу. Биринчи документтериңизди берип коюңуз. Анан баары ошондон башталат, Баары ошондон башталат. Документ туурабы, туура эмеспи? Документ жанымда. Бул машинанын мынакей жанында, правам жанымда.
Айдоочулук документи туура. туура бар. Демек биз баштай берсек болот. Болот. Келиңиз анда сиздин машинага отуралы. Биз болсо баштай берели. Все. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Эми баштадык. Баштардан кете берели. Негизи Кубаныч мырза, жаныңызда жол кайгылуу кызматынын инспектору отурган учурлар болду беле машина айдап баратканда? Балким автостоянкага кетип бараткан учурда. Жок, андайга кабылган эмесмин. Андай эч мындай түшүп калып гаиге андай болгон эмес. Анан эң жакшы суроо берим келип турат, бүгүн тема актуалдуу да. Анан сиз өзгөчө тойлорго көп учурларда шашканга туура келип калып атпайбы? Ооба. Анан ошол учурда жол эрежесин бузган учурлар болуп калабы? Бирок майы кызматкерлер көрбөйт, эч ким көрбөйт. Эми биз пендебиз да, көрбөгөн жерден кээде мисалы аябай шашканда кылып каласың. Мисалы жол тыгын аябай болуп кеткенде мисалы тиякта 200 адам сени күтүп турбайт да. Кээ бир учурда ошондой болот. А мен бирок көп учурда биз негизи театрдан деле ушундай сабак алгам. Бара турчу жериңе мына элементарный жашоодо үйрөтүп турчу нерселер бар. Ооба. Мындай убактысынан ошолордун баарын эске алып эрте чыгыш керек да негизи өзү. Мен мисалы тойдо саат 5-ке чакырылса 4-кө барып калганга аракет кылам ар дайым. Эртерээк барып, Эртерээк. Ошого үйдөн даярданып алып, анан уктап калып, убактысы аз келгенде шашкалактабай эртерээк чыкканга аракет кылам. Эрте барып мен күткөнүм жакшы да. ГАИ кызматкерлеринин тоюн алып бардыңызбы? Ооба, көп эле алып баргам. Демек сизде ал жактан Тааныштар бар деп бар турбайбы? Буюрса тосуп калса баягы байкеге чалам деп, Жок, мен антип бирөөгө чалбайм. Негизи азыр өзү ГАИ байкелер деле айтат, азыр баягы чалгандын заманы эмес да. ГАИлер деле адам, эгер ушунчалык эме болсо, мындай шартыңды түшүндүрсөң түшүнүшөт. Ооба. Бир мен деле жол эрежесин бузбаганга аракет кылам. Мисалы алардын чөнтөгүнө акча бергичекте, андан көрө төлөп койсоң, азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар го, мисалы 70% арзандатуу менен төлөйсүң эгер убагында төлөсөң депчи. Андай деле төлөй албай калсаң өткөрүп жибересиң. Төлөй албай калсаң өткөрүп жибересиң. Анан азыр мына бизде жаңы мыйзам кабыл алынган. Ичип алып айдаган тууралуу. Ичип алып айдаган тууралуу. Анан эгерде ичип алып айдаса, мисалы үчүн 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүн бербейт, ушундайбы мырза? Эгерде бир жолу ичип түшкөн болсо, биринчисинде 1 жылдык айдоочу күбөлүгүнө азыртылат. Экинчи жолу түшсө, анда уже 3 жылга. 3 жылга. Үчүнчү жолу түшсө, бүттү өмүр бою, алып коет. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи ичип алган адамдыкына туура эле. Туура эле ичип алып эми жол башкарбаш керек. Ал сен бирөөнү алып баратасың, өзүң бар аманат, бул машина айдаган өзү. Мындай оюнчук көрүп эле айдап көп учурда ушундай болот, жетишпей калдым, кечирип калачы. Эмечи? Негизи кечирип калып сөзүңүздү бөлүп алдым. Ошол ичип алып айдаган боюнча ага мен толук түрдө макулмун. Кошуламын. Жанагындай азыр аябай көтөрүп салды го, мисалы каршы тилкеден өтсөң, же болбосо мындай превышение кылсаң, 15 000 сом, 20 000 сом ушундай бир ойго келбеген көп акчаларды кылып атат. Эми ошону мындай билбейм, мен ошону көп деле туура көргөн жокмун да. Эми айып пулдун суммасы көбүрөөк, аябай кичине көбөйүп кетти да. Төлөй алганы бар, төлөй албаганы бар. Төлөй албаганы бар, мисалычы. Бир депутат айткандай, баягы эле карапайым калк кыйналат дегендей. Ооба да, карапайым калк. Ооба, тыйындын эки бети бар дегендей. Балким жакшы жагы бар. Эгерде бизге ушундай катуураак чара колдонулбаса, балким эл тоготпой атат, балким биздикинчи. Ошондуктан көбөйтүп аткан учурлар болот. Высокие мечты рождаются в детстве. Дома. И если есть мечта, иди за ней. Ставь цель и не отступай. За каждым большим результатом стоит вера в свою мечту.
Жизнь состоит из моментов, и каждый из них прекрасен по-своему. Самые высокие вершины достижимы, если ты по-настоящему веришь в это. Добрый день, уважаемые пассажиры! Вас приветствует командир воздушного корабля. Желаю вам удачного полета. Мы набираем высоту. Sky9. Твоя новая высота. Сиз Кубанычбек мырза, айдоочулук стажыңыз канча жыл? Меники 2020 ушул 3 жыл 4 жыл болуптур. 2019-дан баштап рөлгө отурдум. Сиз жаш айдоочулардын катарында турбайсыз? Жаш эле айдоочу мындай. Ушул 4 жыл ичинде жол кырсыкка болгон учурлар болдубу? Болгон. Сизден кеттиби же менден кетет, ооба, менден кеткен. Кечирип койгулачыбы? Кечирип койгулачы бул жерден дагы. Аманбек мырза, Бул жерде мындай болгондо, мен сиздерге мындай ситуацияны түшүндүрүп берейин. Мен кишисиз болгом. Кишисиз болгом. Кудай сактасын, ал киши азыр аман эсен тирүү. Бирок мен ал кишини деген момундай жолдон сүзүп алгам да, ал өзү мас киши, мас абалындагы киши болчу. Жаңы жыл күнү 1-январь күнү жолго чыга калган. Жолда туман болчу, бирок ал жерден мындай караганда, адамдык көз караш менен караганда, мен ал жерде күнөөм жок да. Бирок мыйзам боюнча кишини кандай жолдон сүзсөң дагы сен күнөөлүү болуп калат экенсиң, ошол үчүн ушундай болуп калган. Эми ал киши аябай кызуу болчу, мисалы, туруп эле кадимкидей эле чуркап чыга калган да. Кудай сактасын дейли, мындан кийин сак болуңуз. Негизи бизде айдоочуларга өтө чоң эскертүү дагы, сураныч дагы айтат элек. Жөө жүргүнчүлөрдөн абайлаңыздар. Өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдөн дагы жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүн бийигирээк койгула деп биз суранат элек. Аманбек мырза, шоу бизнес өкүлдөрүн тоскон учурлар көп эле кездешти сизге. Булар катардагы айдоочулардан эмнеси менен айырмаланып турушат? Булар айдай албайт деп салбайсың. Шоу бизнестин өкүлү болобу, башка болобу, баардыгы бирдей эле. Силер үчүн бирдей эле. Биз үчүн бирдей эле. Кандай нарушение кылса ошого жараша эле протоколун түзүп берип жүргөнмүн ушуга чейин. Анан тиги таанышым бар, бул таанышым бар деп айрым жылдыздар кичине өзүнүн деңгээлин көрсөткөн убакыттар кездештиби? Эми андайга мен кездешкен жокмун чынында. Бардыгы эле ошол мыйзам чегинде болгон да. Бардыгы эле мыйзам чегинде болгон. Башбек мырза түшө бербейт да бизге. Кээде. Сиздин жубайыңыз автоуну айдайт, Ооба, айдайт. Буга сиз уруксат бергенсизби же сиз баш кошконго чейин эле айдачу эле? Жок, мен баш кошконго чейин ал мындай айдачу экен. Анан кийин мен өзүм дагы отургузуп аябай үйрөттүм да. Мен праваны окутуп, мен өзүм алып бергем. Өзү окуп мен алып бергем дейм да, мындай. Бүтүрүш бергем да. Окуп ушундай болгон. Азыр мындай эркин эле, жакшы эле айдайт. Машинаны. Ошо мен үйлөнгөндөн кийин азыр айдайт. Ооба. Алда жылбайт экен алда машина. Ушул жака токтой берип белек азыр. Жок, ылдыйраак токтойбуз. Ылдыйраак токтойбуз, Дагы эмне? Бул туура эмес токтоп алып бер да, карачы мына. Ушундайлардын айынан жолдугун пайда болот. Азыр бул протокол толтуруш керек болгачы. Токто! Бул атайын аварийкасын күйгүзүп турат. Ушу менен ылдыйраак барып токтойбуз. Жол кайгыл кызматкерлери менен конфликтке чыккан учурлар кездештиби? Конфликтке бир жолу болгон. Ачык эле айтайын. Мен көлгө тойго шашып баратам, анан кеминде мени тозду. Кеминде мени тозуп, жөн эле проверка кылып атыптыр да. Мен скоростьти мындай эч кандай эме кылган жокмун. Текшерип коелу дегенбиз, документиңизди бериңиз деди да. Анан документимди берсем, жүрүңүз түшүңүз аркаман деп, жок байке түшө албайм десем, жок, эмнеге түшө албайсың деп, ошол жерден бизде кичине конфликт пайда болду дагы. Анан бир маалда урушуп, эмне деди, инвалидсиңби сен, бутуң сыныкпы деп, ушундай аябай мындай ачууга тийген сөздөрдү айткан. Ошондо бир жол урушкам, андан бөлөк мындай урушкан эмесмин. Жиниңиз келип, Ооба, бир жол. Ошол айтылган сөздөргө. Ооба. Достор, мына биз азыр Кубанычбек мырзанын автоунааны канчалык деңгээлде башкарат экенин сиздер менен чогуу көрдүк. Азыр болсо биз кийинки тапшырмага өтөбүз. Биздин кийинки тапшырма сиздин канчалык
өзүңүздүн автоунааңызды жакшы көрөсүз, өзүңүздүн автоунааңызды канчалык деңгээлде сактап кала аласыз, канчалык деңгээлде реакция кыласыз, ошол тууралуу болмокчу. Элестетүү менен гана жазайбыз азыр. Биринчи капотуңузду ача койсоңуз. Капотуңузду ача коюңуз. Хорошо. Мен сизге жардамдашайын. Машинаңызды өчүрүп турсаңыз болот. Өчүрүп коем. Эми мындай. Кубанычбек мырза, азыр бизде көп учурларда автоунаалар эски болгондуктан, билесиз, Кыргызстанда көп машиналар кичине эскирээк болуп атат. Өзүнүн канча деңгээлде иштей турган убактынан өтүп кеткендигине байланыштуу бизде техникалык коопсуздук деп коет. Ошол техникалык коопсуздукка жооп бербегенине байланыштуу көп учурда автоунаалардын моторунан замканиялар көп чыгат. Электричество жагынан деп койсок болот. Сиздин машинаңыз Кудай сактасын албетте, сиздин машинаңыздын моторунан азыр искра жанып, өрт пайда болду. Ушул экини азыр биз өчүрүп калышыбыз керек. Эгерде сизде огнетушитель болсо, колдонсоңуз болот. Эгерде жок болсо, айдоочулардан жардам сурасаңыз болот. Сизде 1 мүнөт гана убактыңыз бар. 1 мүнөт убактыңыздын ичинде сиз огнетушитель таба албасаңыз, анда тилекке каршы машинаңыздан айрылабыз. Баштадык достор анда. Кубанычбек мырза, огнетушитель барбы сизде? Менде жок да азыр. Анда баштадык. Урматтуу айдоочулардан жардам сурадык, туурабы? Ооба. Бирок тилекке каршы бирөөсүндө дагы өрт өчүргүч зат жок экен. Бул өкүндүрөт албетте. Урматтуу биздин реалити шоу программабыз Жылдыздар жолдонун көрүүчүлөрү, өзүңүздүн машинаңызга кайдыгер карабастан ушундай өрт өчүргүч затын салып коюңуздар деп айтмакчыбыз, достор. Болотбек, сизде барбы? Бар. Машинаңызда жүрүңүз, берип туруңузчу, мен машинам. Мен машинама баргыча уже бул жакта. Гүл эле калды дейсиз. Достор, тилекке каршы биз бир дагы айдоочудан Кубанычбек мырзага берилген тапшырманын алкагында өрт өчүргүч зат таба алган жокпуз. Бул албетте бизди өкүндүрөт. Ооба. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, бизден алыстабаңыздар. Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын жүрүшүнүн алкагында биз мына Кубанычбек мырзанын канчалык деңгээлде өзүнүн автоунасын башкарат,
Жана ошондой эле ага берилген тапшырманы кандай аткарды жалпыңыздар менен күбө болдук. Кубанычбек мырза, сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Бериңиз. Азыркы сизге берилген тапшырмада өзүңүз көргөндөй, өзүңүз аткаргандай, өзүңүздө тилекке каршы өрт өчүргүч жабдыгы жок болгонуна байланыштуу жолдо кетип бараткан башка айдоочулардан жардам сурадыңыз. Бирок тилекке каршы сизге бирөөнүн да таппай койгондон дагы бир дагы айдоочу токтоп, огнетушители өчүргүч заты жок болсо дагы эмне болду деп кабар алып койгон жок да. Сиздин ушул жалпы айдоочуларга болгон көз карашыңыз кандай болду? Айдоочуларга болгон менин көз карашым жанагы өрт өчүргүчтү баардыгыбыз салып коюшубуз керек экен. Бул мага дагы ушул силердин эфириңерден кийин чоң сабак болду. Элестетип көрсөңчү эле машинаң күйүп атса, анан элдин мага болгон эми бул мындай съемкадай эле кабыл алып коюшту окшойт элдерчи. Ошого көп эмет болбосо кыргыздар аябай бири-бирибизге жардам берели алып. Бир бала түшүп эмне кылайын дегендей кылды, анан кайра башкага чуркап кетип калдым да. Жакшы. Ошентсе дагы урматтуу айдоочу, сиздиге дагы ушундай Кубанычбек мырзаныкындай жагдай жаралып кала турган болсо, сиз кандай чараларды көрмөк элеңиз? Өзүңүзгө ушул суроону берип көрүңүз. Эми Аманбек мырза, кезекти сизге өткөрөйүн. Реалити шоу программабыз Жылдыздар жолдордун алкагында өткөн. Биздин мына Кубанычбек мырзанын өзүнүн жеке айдоочулук жагына, жеке тапшырма аткаргандыгы боюнча, жекеле өзүнүн кандай айдоочу экенине сиз эми өзүңүздүн бааңызды бериңиз. Жакшы айдоочу экен, кандай сонун айдадым. Көрдүңүзбү? Эч кимде сизди силкилдетпей жакшы алып барып келдим мына. Албетте, Кубаныч мырза өзүн эркин, бош алып жүрөт экен. Көптөн бери мына айдоочулук тажрыйбасы бар экени билинип турат да. Өзүн эркин алып, баягы сүйлөп атса дагы алаксыбастан ошол жолун карап айдап атты. Анан кемчилиги ошол өрт өчүргүч заты жок экен. Андан тышкары могу Киевский, Советскийден солго бурулуу учурунда стоп линияны төбөлөп өтүп алдыңыз. Жок, ал ар жактагы пробка мешелеп кылдыңыз ошол жерден. Сиз эгер айдап кеткен болсоңуз, анда ал уже аварийный ситуация жаралып калмак ал жерден. Демек сиз бул жерден туура кылыптырсыз. Мен мына туура кылып атам. Мен айтып атпаймынбы? Мен айттым го силерге. Же айткан жокмун делесиңер. Жакшы. Анан бурулуу учурларында поворотникти күйгүзүп, бардыгы жол эрежесине, талаптарына жооп бергендей кылып айдап. Мен ушул привычка болуп калган экен, ушул боюнча мактана кетсем болобу бир мүнөт? Мактанагай. Мында айыл жолдорунда да бар го, кээ бирлер бурбайт го, мында поворотниктичи. Мен үйүмө кирип баратсам, дарбазадан бурулуп атсам да, поворотник бурулам да. Корого кирип баратыппы? Ооба, жок, ишенбейсиңер, бул привычка болуп калган мендечи. Жакшы. Ушунчалык кыйын айдоочумун. Жакшы. Бул привычка эмес, бул сиздин өзүңүздүн жол эрежесине болгон мамилеңиз. Мамилем менин деп түшүнүп. Жакшы. Аманбек мырза, сизге рахматыбызды айталы. Ар дайым журтчулукка, элге ак кызмат кылып, жол эрежесин жалпы айдоочуларга сактатып, үйрөтүп, мекенге кызмат кылып жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат айталы. Рахмат сиздерге. Рахмат. Мейлиңиз, жакшы барыңыз. Кубанычбек мырза. Ооба. Деги эле мына Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында сага берилген тапшырмалар, инспектордун жаныңда отуруп айдаганы, мисалы үчүн, бир аз сүрдөдүңбү? Бир аз сүрдөдүм. Негизи элечи мында машина айдап барат. Оюң башка жакта болбош керек да, оюң машина жолдо болуш керек да, ошого. Силерди да угуп, суроолорго да жооп бериш керек болуп, айдаш да керек болуп, жаңында гаи турса кичине сүрдөдүм ого. Өтө деле сүрдөгөн жокмун мен. Бирок биз кандай болгон күндө дагы жаныбызда гаи болобу, атабыз болобу, апабыз болобу, балким жумуштагы жетекчи болобу, кандай болгон күндө дагы биз эч нерсеге карабастан жол эрежесин туура так сактаганга ар дайым умтулалы айдоочу. Эми жалпы айдоочуларга калуу тилегиңиз болсо? Урматтуу айдоочулар, бардыгыңыздар жол эрежесин сактаңыздар, жолду оюнчук көрбөңүздөр. Баягы кырсык деген кашкабактын ортосунда деген кыргыздын сөзү бекеринен айтылган эмес. Кудай деп акырын ушул жол эрежеси менен кандай көрсөтүлсө, ошону мыйзамдан чыгып кетпей, ичип албай, каршы тилкеге чыкпай, жакшынакай татынакай өз жолуңар менен жүргүлө. Бизде болсо бүгүн конокто белгилүү ырчы, актер, шоумен Кубанычбек Баркалбасов болду. Чоң рахмат. Сизге дагы бир жолу рахматыбызды айтабыз, келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Эми болсо саламатта барыңыз. Саламатта калыңыз. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы болду. Урматтуу айдоочу, эч качан шашпаңыз, жол эрежесин сактаңыз, өзүңүздүн өмүрүңүзгө жана ошондой эле жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө ар дайым сак болуңуз. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы, аты жөнүм Болотбек Тилек. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуз.